On 50 oldu da. 10 litre 50 gram. 10 gram Emede. Tabloda. Ошондо бул жакта бизде Сыякташ дейсизби? Оператор. 60 gram жетпей калат экен. Атыңыз ким? Болот. Болот десеңиз, мэрилик менен иштегенди билесиз да? Билем. Канча болду божо? 10. Онго жеткен жок да. Мен 10 литр 50 грамм алдым да. 50 грамм эмес, 0,5 алып Ошо атпайсың. 0,5 та. 50 грамм да. 0,5 50 грамм деген ошо да, мына чекте турбайбы? Чекте. 10 500 эмес да, 10 50 да. Мына чекте турбайбы? Сен казыр отказ болуп кетет, койбойсуң эле. Ана коюп коем да кайра. 80 айтып. Рискелдик сен көрбөйсүң бул мэриликке. Бул отказ болуп кетет. Бул 10 литр 50 gram да. Мына бuyakta деген 5 литр. Жок. 5 литр. Шунда 20 грамм окот. Жок, 10 грамм. Хорошо. Ошондо 5 литр 50 грамм маяктан болчу. Ошондо где-то бир 40 граммдай жетпей калат экен, 5 литрге 40 грамм жетпей калат. Өзүң карап. Янда. Мындан айтпоску. Ого Мында где-то 80 грамм. 80 эмес эле го байке. Мына 0,5. 10-0,5 маяктан болмок да. Мына 50, анан маякта 60 грамм жетпей калат. 60-70 грамм да көрдүңбү? Бул түз эмес да, бияк уровень менен түз койсоң. Жок, туз койсоң уровень жакка. Машина делен кетет. Накатта койсоңар кетет да. Накатка койсоңор жүрөт да. Биз өзүбүздүн уровень менен текшерсек, мэрилик менен туптура чыгат. Gel buna maякта. Барбы сени кайда? Ал мастердер сизге калтырмак. Коюш керек. Жерде болуш керек. Жок, бар, аны мастер алып кетип турат. Бомбасын жуп алып алтырбайт да. Жок, храненияда туруш керек. Ошондо берекен? Канча грамм жетпей калды ошондо? 70 грамм. 10 литрден 70 грамм. 5 литрден мына ошондо деген 80 ал. 50 мо жерде. Ал деген 80 без. 5 болгондо ошондо мынакка 25 грамм жетпей табат. 25 35 40 грамм. Модель деген 5 литр ровно көрдүңөр. 50 грамм мынакей. Көрдүңөр, плюс 50 деп турбайбы? Минус 50. Бояк болуш керек болчу. Ошондо канча жетпей калды? 40 грамм. 40 грамм 10 литрден 80 70 грамм. Жактанчы. 60. Ошо жок 80 болот атпайбы? 10 литрден 80 грамм медалит болуп атат. 5 литрден 40 грамм. 10 литр 50 граммдан болот. Жетекчиликке айтты. Азыр эле видеосун көрүп атам. Ким жакта начальник ким? Эми сапатын деп Сапатын көрүп болду. сапатын көрүп. Бензин эле ДТ да жиберелик. Я. Резинали? Мынакей. Жигиттер, бул ОК-2 деген аппарат. Отуруп. Бензин сапатын текшерет, 3 жолу күйүп өтүш керек. 1, 2, 3.
Эми мынакей 80ге салабыз. Болот өзү көрүп атат. Булайчы октановое число, плотность уже эмнеси. Октановое число. 83. 83 болот атат. 80. Түшүнөсүңөрбү? Жакшы экен да. Жок, бул жакшы эмес. 80 да бул туурабы? 80 болуш керек беле? А бул 92 болуш керек. Экөөнүн эмеси бир. Бир челектен уйлат да. Жожо, буга салбайсыз. Ооба, салам. Сенде цилиндр барбы? Эмнеси? Цилиндр дегенди эмне билесиң болот? Билем. Ал бүт бар мастер бизге калтырбайт анын байкеси. Жакшы эмес ал. Калтырыш керек. Biz anlayalım, biz tekşirmek bile, özüge tekşirip durak da var. Bізге рұқсат берілмейді там, да? Клиент келгенде, біз келгенде. Клиент келгенде чала қоямыз, мастерге келеді. Азыр эмне салбайсың банда. Мисалы үчүн мындай да болот. Болот, мындай да. Бияк канча болот? 92. 88. 88. Экөөнүн разницасы 5 октановое число болот атабы? Бирдей эле деген кеп бар. Бир челек деген сөз да. Бул 92 эмес, 88 эме. Бул 92 болуш керек болчу. А Бред Петролиум канча болду? 89. 89 болду. Көк нефть партнер нефть 87 болду. Ошондо Акчол эке 92 80 куюп турай деп жүрсөм ошол эле бензин кылабы. Чакырып аткан ошондон болот. Бул деген сапаттын октановый числосун көтөрүшөт. Болот жетекчиликке айт, болот берген. Техник келди. Мына достор, октановый число 5 келе разница экен 92 менен 80ден. Получается 80 деген өзүнөн көп 92 аз, бир ортодон эле окуп аткан да. Башта окшош эле окуп аткан. 5 эле. Анан неме? Могу эмени боюнча сапатына биз макул эмеспиз. Демек, мунун алганга да биз баш тартабыз, кайра акчаны нарап сортулабыз. Чака куюп ал. Кайра чака коюп алып челегине, челегин бар болсо. Кайра обратно слип болот. Онан кийин Кардар, если жакпаса, же сапаты, же чени, силер обратно алганга милдеттүүсүңөр. Билесиңер да болсо. Ошон үчүн мынакей муну биз бакка куйган жокпуз, көзүңүзчө көрүп, сапатын арасын. Эчтеке кошкон жокпуз. Куйган жокпуз. Başına ettin ya. Мунун сапаты башын зекрандан куйбайт элек. Базарат кылабыз да албайбыз. Мынакей, эмне үчүн могу эконадзордун демилгеси менен, эконадзордун демерчилиги менен таш чекин Каракол шаарына келди. Ар бир айдоочу өз укугун билиш керек. Ошон үчүн ар бир айдоочу өз укугун билсе уттурбайт. Ошон үчүн мынакей биз бир заправканы жамандайлык, бир заправканы көтөрөлүк деген алыспыз. Керектөөчү билсин таш чекингдин дивизия. Ошондой эле дагы бир жолу эконадзордун жааматына, жалпы жааматына ыраазычылык билдирем. Ушу биз Бишкекте жүрүп иш алып барып атып, кайдыгер карабай эмнеге Бишкекте эле жүрөбүз? Келиңиз, бизге келиңиз деп аттап тондоп чакырганыңарга чоң ыраазычылык билдирем. 80'lik çektim gel, 80'lik ver aldın ama. Azı master özü gelsin çile. Мен биз үшүп кетпейбиз, боке. Gel tam deyip, gel tam çık atam deyip. Ama yok deli turat maykada. Мындай да достор. Бул деген бирөөнү каралап же бирөөнү актап эмес. Бул жалпы баарыбызга мына Акчол той байке ошо келип атат. Бизге ошо текшерип сапатын, ченемин, канча экенин. Мисалы үчүн биз сатып алуучубуз да. Анан баягы эмне куюп берсе, куюп алып бербей, канча куюп берсе, куюп алып бербей. Мисалы үчүн бул аппаратты балким биз билбейбиз. 10 литр алсак 9 литр болобу, 8 литр болобу, ошону бир өзүбүз көзөмөлдөп коелу деп ошо Эконадзор Акчол той байкени чакырган. Акчол той байке ыраазычылык билдиребиз. Ошон үчүн атарыктуу алыстан келип биздин бензиндерди текшерип, биздин Караколго ушундай көзөмөл жүргүзүп берип атканыңызга көңүлүңүз uzun болсун. Анан жалпы айдоочулар мурунку ушу таш чекинг долбоору чыкканга чейинки менен биринчи текшерүүлөрдөн салыштырмалуу кийинкилер өтө чоң мындай жылыш бар. Мурункулар 200-150 грамм желип атса, азыркылар мынакей 50-25 грамм погрешность болот. Анткени сөзсүз бул деген бензиндин өзүнүн эле касиети кыймылы башкача болот экен. Күн ысыкта көп кетет, күн салкында азайып кетет. Испарение бар, анан жанагы мерниктин стенкаларына жабышат деген ошолор мындай физический кулуштары бар.
Ошон үчүн дагы азыр мынакей. Bu 50 gram kança gramga чейин бак сунадыңыз? Негизи мыйзам боюнча 10 граммдан 20 грамм. Анан заправочный станциялар 50 деп өздөрүнүн мындай чыгарган закону бар, бирок 20 грамм. Эми 50 gram болсо эчтеке болбойт экен. Эчтеке болбойт эмес, болот 20 грамм негизи жанагы. Мыйзам боюнча 20 грамм. Жанагы Ред Петролиумдун айткан сөзү жанагыдай биз токтотподук, көрдүңөр, токтотулат деп. Жанагы заправка өз светин өчүрүп салды. Бул өтө оор керектөөчүн укугун бузган. Керектөөчү өзү билет, салафаны пакетке коюп кетет, темирге, челекке коюп кетет.